Программасы болғанда Сайпери. Мен кече күнү интернеттен bir фокус үйрөндүм. Кандай фокус? Су бар, içinde. Ооба. Көзүңүздү жумуңуз. Мен көзүмдү жумайм. Көзүңүздү жумуңуз. Эм караңыз. Жок су. Кака кетти? Жок, фокус да бул. Ооба. Бул деген укмуш фокус. Сиздер да ушундай эң негизгиси көзүн жумдурушуңуздар керек. Андан кийин эгер көзүн жумбай калса анда окшошпой калат фокус. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге ушул мындай суу ичип туруп, жөн эле ичип коюп туруп фокус эмес, өзгөчө фокустарды көрсөтө турган. Сиз ичип койдуңуз беле? Ичип койдум да мен. Мени алдамаңыздар. Аны эмесе бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып. Кабыл алып туруп, андан кийин тааныштыралы гана. Саламатсызбы? Алло. О. Кош келдиңиз. Угуп жатабыз, түз байланыштасыз. Жаксынбы? Мен ушул небирем Алмазшерге жакшы каалоолорду айткым келип атат да. Небирем Алмазшерге. Бизге жакшы болбойт атат, Өкөмөргө тең тиешелүү. Алмазшер садага болой, шер болгон атыңа затың жарашкан садага кетейин алтыным. Ушу дайыма эл журтка көңүлүн ачып, кунак жакшынакай кырларды берип, бардыгын көңүлдүү кылып жүрө бер балам. Өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун. Кудайым бере берсин, куюлушуп келе берсин. Эгем бере берсин, эрчип келе берсин. Үй бүлөң менен бактылуу үй бүлөлүү бол. Ошондой жанымда отурган кызым дагы жакшынакай үй бүлөдөн болгула балам. Балдардын урматын, жакшы ызатын, сыйын, силерди сыйлай турган, ызат кыла турган жигит кыздардан чоңойсун. Кымбаттуу улум Алмазшер, садага эле болуп кетейин алтыным. Мен сени көрүп отурам, айланып кетейин балам. Чоң рахмат элем. Бардык жакшылык, ушу заманда бардык жакшылыктарды каалайм. Тынч болгула, бар болгула, бай болгула. Балдарыңды өп кой, мен үчүн келин балага салам айт. Амин. Бардык кабыл, айткан тилектериңиз кабыл болсун. Жаңы энеңиз кандай? Айылдан чалды. Кандай сонун? Чалып жатсам да денем да дүркүрөп кетти шындыгында. Мен деле дүркүрөп атам өзүнчө. Жараткандан энеме ден соолук жана көп өмүр тилейли. Ооба, айткан батасы кабыл болсун, Эми биз болсо уланталы, келген коногубузду тааныштыралы. Ооба, тааныштыралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр эфирибиз башталганда жөн гана сууну ичип койгон жокпуз. Себеби дегенде бизге конокко келген Бишкек шаарында гана эмес, Россияда, Казакстанда өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп келген фокусник Өмүрбек Молдохматов агабыз биздин студиябызга жарк этип кирип келди. Жана ошондой эле тотугуш бизде аты Амур. Конокко келишти. Көз келдик. Кутман таңыңыздар менен. Рахмат, ушу передачаңарга чакырганыңарга жакшы. Аганы көрүп үнөсөт деп чакырганына ушунча адамдын арасынан тандап алганыңарга. Ооба, сиздин иниңиз бар, Амантур Молдохматов. Амантур Молдохматов деп. Ушу мен фокус дүйнөсүндө уже 18 жыл болду иштеп жүргөнүмө. Амантурдун 10 жыл болуп калды. Ошо чогуу иштеп жүрөбүз да. Үйрөнүп анан Амур быйыл кошулду. Азыр Амурду же болбосо башканын баарын бир аздан кийин көрөлү. Кызыктын баары алдыда. Азыр болсо жарнама болсун. Программабыз улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биздин телекөрүүчүлөр дагы аябай күтүп калса керек. Эмне деген фокустарды көрсөтөт экен деп биз буга чейин жанагы эфир сыртында да сүйлөшүп атабыз. Амур менен, Амур эмне тамактанат, кандай тамактарды жейт, жана тотуштардын кайсы түрүнө кирет деп атканбыз. Мандаринди аябай жакшы көрөт экен, Ооба, мандаринди жакшы көрөт. Семишкени жакшы көрөт. Карасын, агын, аябай сонун чагат. Жер жаңгак. Өзү чагып жейби? Кадимки колу менен момтуп. Колун кармап. Эң сонун. Келиңиз анда Амур менен биргеликте бизге бир фокус көрсөтүп бериңиз. Негизи бул фокустун историясын айтып кетейин. Бул фокус өзү деген кандай десем, кишини күлдүрөт, таң калтырат, загадка дегендей да. Биз өзү эле күлө беребизби? Ооба, өзүңөр эле күлөрсүз. Мисалы үчүн да. Аны. Кечээ эмне болду? Ул каяктан чыкты? Жүрөк. Кечеги жүрөк калып калган окшойт айтып берди. Бул мисалы үчүн жөнөкөй эле. Бул замок деп коет.
Фокус жакшы загадка тапкычмын. Шуну ачык кылачы. Табышмак. Ачык керекпи буну? Жанагындай эле ачык керек. Жөнүн ачык керек. Айпер жөнүн ачык коет муну. Түртсөң? Бул жаба эле түртүп атканда. Түртсөң ары. Түртүп атам мына. Түртпөйсүңбү жөнүнө? Мына мага окшоп эле түртпөйсүңбү. Сизге окшоп эле. Кана кыйын болот дейсиз. Сиз буну не кылып салдыңыз? Упаковка кылып салдыңыз. Силер баягы ойлобосун деп, мисалы үчүнчү. Буну атайын фокус көрдүңөр, замок деп турат. Буну жөнүн ачса болот. Бирок кааласаңар жөнүн жапсаңар болот. Просто ушуну кайда өзүңөр ачып жап. Ойлобогула да мындай секрети бар экен деп. Могу жерде басат окшойт айпери. Мына. Басыш керек экен. Бул фокус деген ушундай эме да. Бул детский ушундай загал. Кишинин ой сезимин ойготот, амур, антпе. Амур, бул жакта биз фокус көрсөтүп атабыз, бир аз жөн тур, Келиңиз, кийинкисин көрсөтө берсеңиз болот. Баягы азыр Артур Акопян көрсөткөн фокустардан көрсөтүп көрөйүн. Мурда жакшы китептер чыкчу эле, азыр китепти кичим окуп албадым, ошо китепте описание болгон. Фокус бул искусство фокус депчи. Мисалы үчүн фокус оригинальный жанр искусство деп. Мисалы үчүн биздин көп түшүнүгүбүз фокус дегенде бул искусство деп түшүнөбүз. Кери болсо баягы бизде magic деген сөз чыгып атпайбы? Бул magic деген сөз эмеден чыкканда баягы сыйкырчы. Сыйкыр деген. Буну баягы бул искусствону аябай жакшы кылган үчүн баягы адамдар өзлөрүнө ой сыйкырчы турбайт, бул сыйлаганды белгискен да. Анан азыр биздики муну айтып аткан себебим азыр көп баягы биздики эметип атпайбы, динге жаңы кирип атпайбыз. Мисалы үчүн Совет Союзунун ичине унутулуп калган бул азыр күнөө эмес деген ошондой. Мен да көп кишилер менен эметтим, эгерде сени көрсөткөн эмең элди күлдүрүп, көңүлүн ачса, бул күнөөгө кирбейт дейт. Азыр ошондой деген ушсаса, ушундай эмелер көбөйүп кетти да. Ошон үчүн мен ушул убакыттан колдонуп ар бир эмеден айтып келтем. Азыр укпагандар да көп дебейинби? Ошон үчүн эмне кыласыз азыр? Көрүп текшерип көрүңүздөр. Айперинде азыр жок кылып кой аласызбы? Алда кирбейт. Азыр айпер көчүлүш болуп алчы. Кадимкидей эле жеп экен. Кармаңыз. Бул жип жөнөкөй эле. Алмаз шер. Сен көрсөтөсүңбү? Так ортосунан кесип койсоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, карап туруңуздар, кадимкидей жипти мен ортосунан кесип койдум. Эки жип болуп калды. Алмаз. Так ортосунан кессем, бирөөсүн узун, бирөөсүн кыска кылып койдуң го? Ошондой койдумбу? Эме өчүң жок белем да? Жок. Жок, Атайын кылат. Атайын кылат. Окшошпой калсын. Баягы сиздин секреттериңизди, сырларыңызды көрсөтөйүн деп. Атайын кылат окшойсуңар. Катты карап тургула. Мисалы үчүн, сиз ары карап турганда дагы кесип койбоймунбу? Текшерип көрсөңүз болот. Байланып турган жери жок, Байланып турган жери жок. Кыркылып байланган жери жок. Кандай кылып койдуңуз буну? Колуңуз эчтеке жокпу? Сүргүнү беришиңизге окшойт мага, Керемет. Сонун чындыгында жип менен аябай көп фокустар бар, негизи. Абайлаңыз. Бизди коркутпаңыз, эң негизгиси. Ой. Мен көрсөм болобу ошондой кылып? Мени байлап, сизге эле болобу? Эме чоңураак жип менен кылып көрдү. Сизге эле болобу же мындай? Боло берет. Укмуш, жөн гана билбейм эмне болуп кетти. Жанында туруп Просто мойнумда кээ бирде асылып жалып турат. Түшүнүктүү. Эң сонун ардактуу телекөрүүчүлөр, суроолор пайда болгон болсо же өтө сизге кызыктуу болуп аткан болсо байнашка чыгып берсеңиздер болот. 56-72 номери аркылуу. Деги бүгүн биз сыйкыр дүйнөсүндөбүз, фокус көрсөтүп атат. Бүгүнкү темабыз бул ага ине туурасында болуп атканда, сиздин ийнеңиз дагы ушул фокус көрсөтүп жүргөнүн билебиз. Сизден үйрөнгөн да? Негизи бул биздин чөйрөгө чоң атама Токтосун эме болгон,
чоң атам үйрөткөн жездеси болгон да. Эми жездем үйрөткөн, школда окуп жүргөндө аябай артынан тушкап, ээрчип үйрөт деп. Чоң атам үйрөнгөндөн кийин өздөштүргөнгө Россиядан 3 жыл окуп келген. Анан окуп келгенден кийин баягы ушу искусствого келип биздин Кыргызстан филармонияга иштейин дегенде илгери баягы кандай десем артисттерди кичине бөлөкчө кылчу да, отношение болчу да, кичине сен эмне бирдем кылсаң, сен артистсиң деген азыр деле сөз бар го. Баягы ушундай сыяктуу болуп иштетпей коюшкан. Анан чоң атам пожарный иштеп, полковник болуп отставкага чыккан. Ошондо мага үйрөтүп атканда айтты. Сага эч ким каршы эмес, азыр заман бөлөк, ар бир жакшы фокустарыңды кыл деп болгон фокусун үйрөтүп берип мага эметкен. Ошол ойдон мен үйрөндүм. Менден кийин Амантурга үйрөттүм, Амантур Молокматовго. Ошол ойдон мен өзүм бир 7-8 жыл үйрөнгөндөн кийин анан Амантурга үйрөтүп баштадым. Амантурга дуэт болуп көп иштеп жүрдүк. Азыр барган сайын тойлордон аябай жакшы иштедик. Мисалы үчүн мурда биз жаңы чыгып жүргөндө фокус десең бул эмне деп дешчү да. Азыр кичине түшүнүк болуп келатат. Бул фокус деген тойго көрсөтсө болот экен. Шоу жаратса болот. Фокусту көрө элечү фокусту андан кичик балдарга деп. Негизи фокусту чоң кишилерге баягы негизи 40тан өтүп калган адамдар биздики таң калбай калып атпайбы? Көбүнчөсү. Деп коет. Ой жок, ойго батып атат. Негизи баягы ошол ден соолукка зыян нерсе да булчу. Андан көрөк бул баягы фокус баягы резко эметкен деп сүйүнүп бул элдин баягы ичиндеги бугун чыгарып негизи баягы биздикин мен көп чет өлкөдө иштедим да. Алар эмоциясын кармабайт да, сразу кыйкырып деп мына сүйүнүп кетет. Биздикилер деп тырышып калат. Эметкендер да бар, мына сүйүнүп кеткендер бар. Бул баягы обязательно сүйүнгөн үчүн бул неожиданность. Фокуста эмне болорун айтпайсың. Бул ошо менен загадка да. Өзү бул чоң загадка. Кел азыр сиздин кийинки көрсөткөнүңүздөн биз сүйүнүп кеткендей бололу. Ооба, сүйүнүп кийинки суроодагы мисалы Амантур, сиз Амантурду үйрөтүп, бирок азыркы учурда сизден өтүп кетип аткан жерлери барбы? Кээ бир мисалы үчүн фокуста ар бир түрү көп. Мисалы үчүн ар бир көрсөтүп атканда ошол кээ бир номерлерди Амантур жакшы жасайт. Сизден да өтүп, бул кандай десем, бул искусство, мен азыр искусство жөнүндө азыр көбүрөөк айтып берем. Искусство, художественный самодеятельность, искусство фокуста деп атпайсызбы? Китепте ошондой жазылган да. Просто азыр көбүнчө биздин ширеңкеңер жок беле? Ширеңке. Сизде жок, менде жок, сенде жок беле? Мен таштап койгом да. Бар бекен, таптыңызбы? Мына. Тамак бышырабыз азыр. Мынакей. Түз эфирде мына ушундай азыр укмуш нерсе жаралып атат. Бизге эмнелер келип калды? Мурдан сырткары бул жакта көчкөндөр дагы бар экен. Кармап көрөлү. Учуп кетпейби? Өңдөрү да сонун экен. Сарысы, көгү. Буларды бизге таштап кетпейсизби? Күнүгө эртең менен чыгып туралы. Көчкөндөр менен. Чогуу чыгабыз, чогалып барабыз, Бул алмаз шерт деги айпери болсун. Бизге таштап кеттиңиз, буларды? Мына. Бизде калды. Мындан ары мына ушул көчкөндөр менен чогуу сиздер менен алып барабыз, Келиңиз. Бул кантип чыкты ошондо? Булар кантип чыкты? Өзүлөрүнөн сураш керек силерге. Каяктан келдиңер? Өрттөн элеби? Чүнү оттон көчкөнгө айланып кетти. Өрттөн сактага кызматкеринде иштеп, көп жыл иштеп, анан пенсия чыкпадымбы? Ошол жактан бизде өрттү пожарныйда иштегенде бар. Пожарныйда аябай жакшы, грамотный, кыйын балдар иштейт ошондо. Өрттү өчүрүп, mana ушундай нерселерди пайдаланабыз. Кээ бирлердин үйү өрттөнүп кетсе, үйүн жаап туруп, жаңы үй кылабыз. Анан үйүңөрдү өрттөй жүрбөйлө дегенде. Сонун, анан кийин канча убакыт кетти ушунун баарын үйрөнгөнгө экен? Мен 18 жыл болду фокус искусствосуна жүрүп атам. Дагы эле үйрөнүп атам. Дагы эле үйрөнүп элекмин. Баягы кээ бир айтат экен, мен фокусту жатып алып, эртең менен турсам эле үйрөнүп алдым деп. Үйрөнүп алдым. Кээ бир айтат экен, мен жаңы фокустарды ойлоп чыгарып атам деп. Ошолорду айтат элем, кичине ошолор калп деп койсок болот да. Анткени бул фокус деген ар бир күнүгө репетициядан чуркап киши эметип атпайсызбы? Ошондой эле спорт сыяктуу эле да, искусствонун аракет, аябай көп аракет требует эткен жанр. Анан кээ бирөөлөр болсо айтып атпайбы, мен өзүм ойлоп чыгардым деп. Ойлоп чыгарган фокусту 18-жылдары, 17-жылдары эле уже ойлоп чыгарып, уже бизден жакшы кылып иштеп коюшкан. Биз ортодон көп эмени жоготуп алып, анан кайра азыр восстановить этип, азыр жаңы эмелер көп чыгып атат да, мисалы үчүн.
Жакында ушул Кыргызстанда уюштурулганы турат, көптөгөн интернет өзүнчө бум болуп атат го. 9 өлкөдөн дүйнөнүн эң мыкты деген фокусниктери келип ушул филармонияда жакшы бир иш-чара уюштурулганы турат да. Ошонун негиздөөчүсү, уюштуруучусу катары сиз өзүңүз алектенип атасыз, андан сырткары продюсери катары Назгүл Насиева алектенип аткан экен. Ушул туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Бул эмеге азыр чуркап жүрөбүз. Тиги продюсер Назгүл Насиева мен өкүл апам болот. Апам экөөбүз дебейинби? Апа тиги баласы болуп алып эч алып дейм. Анан чуркага жакшы чуркап атабыз азыр колубуздан келишинче. Негизги максат эмне болуп атат? Бул негизги максат мен фестивалбы, конкурс болобу жаган? Мен негизи мындай өзүм чөптү өлкөлөрдү көп кыдырбадымбы? Мен обширныйга карайм да. Мисалы үчүн мындан 5-6 жыл мурун мен трансформация деген номер чыгаргам. Ошол номерди мен чыгарып атканда Казакстан национальный казахстанский деп чыгарсалды, мен европейский деп чыгардым. Мен Азияны карайм да, көбүнчө Средняя Азияны карайм. Общий Азияны карай албайм, Средняя Азия боюнча. Анан көчкөн эч ким Средняя Азияда калды да, көчкөндөр мен номер кылдым. Мен калп айтсам интернеттен карап көргүлө. Казыркыга чейин жок мен именно иштеп аткан номерим. Жана көчкөндөр мен иштеп атпайм, аянда Кыргызстан флагын чыгарып. Анан бул Средняя Азияда өтө элек жанрды мен 2 жыл мурун Казакстанда досторум бар, ошолор менен сүйлөшүп айттым. Ушундай өткөрөлү Кыргызстанга дедим. Алар сени полностью поддерживать этебиз. Колубуздан эмне келсе жардам кылалы деди. Анан сеникин өткөндөн кийин анан биз Казакстанга өткөрөлү дедим. Хорошо дедим. Мен алар мен эмемде характерим билет, мен ушу именно ушу Кыргызстанга эметпейм мен. Терек четтегилер менен кайсы кылалы элек фокустарды кылгым келет. Кайсы нерсе боло элек нерселерди кылгым келет да. Ошон ушуга аябай даярданып, ушу 2 жылдан бери даярданып атканбыз. Бирок баягы мындай деп биринчи жолу өткөрүп атабыз. Продюсер Назгүл Насиева апам да биринчи жолу өткөрүп атыптыр. Мындай эмегечи. Чоң масштабный депчи. Мен да биринчи жолум дейм. Азыр жакшы өткөрүп, аябай эметип атабыз. Азыр бизге көбүнчө телевидениялар, радиолор аябай жакшы жардам берип атат. Ошолорго ыраазычылык. Биздин баягы кандай десек, биз бай эмеспиз. Биз искусствонун кишисибиз. Биз акчанын артынан чуркабайбыз, биз искусствонун артынан чуркабайбыз. Ошон үчүн баягы кээ бир ойлойт, фокусник болсоң акчаң көп го тиги андай эмеспиз. Биз искусствонун артынан чуркабайбыз да. Амурду да жаңы сатып алдым, ошо жаңы номерге аябай күчтүү номер болот. Даярдап атасыз? Даярдап атам. Бул буюрса уже бир айдын ичинде уже даяр болуп калат. Ал жерде сиз дагы катышасызбы же сиз жөн гана мындай конокторду тосуп алуучу болосузбу кандай болот? Мен катышам, мен даярлаган учениктерим катышат, ошол жерден көрөсүздөр. Тиги аябай жакшы шоу болот. Бу жерден баягы түрлөрү бар да. Фокус деген бул искусство болуп кой. Иллюзия деген чоң бир өзүнчө жанр. Микромагия деген өзүнчө жанр. Левитация деген өзүнчө жанр. Ошо жанрлардын манипулятор, театральный посыл, ошолордун баарын королдору келтет деп койсок болот. Чемпиондор. Анан ошону мен кыргыз элине мына ведущийлерге айтып, ошолор мына бул могул боюнча чемпион, бул жанр бөлөк, бул жанр бөлөк деп. Анан мен баягы күркүнчтүү жанрга өтүп атам. Чтоб мен менен Казакстанды кичине көз күлдүргөн, баягы элибиз келип таң калып эле кетпей, күлүп да кетсин деп атабыз. Жыргап театр көргөндөй болуп кетсин. Ушулса болгон жанрларды чакырып, азыр ошо жанрдын алдында аябай чуркап иштеп атабыз. Анан бул кандай десем, негизи живой көргөнгө эчтеке жетпейт. Ошол жерге келип көрсөңөр, аябай сонун атайын филармонияны алдык. Баягы элдерге жакын көрүнсүн. Мен филармонияны калп айтпасам, 18 жыл мурун же 19 жыл болуп калдыбы, ким Жетимиш Таскаев концерт койгон. Ошондо мен балконда отуруп көргөм, аябай сонун эле көрүнгөн, майда чүйдө фокустарды көрсөткөн. И ошондо Кыргызстандан как фокусник катары, как гипнозер катары, как жылан менен ойногон катары ошол филармонияга концерт берген. Канчасында болгон атат ошондо? 9-10 мартта. 9-10 мартта, түшүнүктүү. Бул мисалы тотугуштарды кичинекейлерин көп көрүшүп элеңиз? Ооба, мен кичинекей. Азыр мындай чоңураак тотугуш экенде, бул канчада? Бул 1 жаштабы? Бул бөбөк турбайбы? Средний жашаган 50-60 жашка чейин жашайт экен. Ошон үчүн амур эмеге 60ка чыгат, мен ошондо бир 100кө чыгайын деп калам, анан экөөбүз чогуу той беребиз. Чоң пародадан окшойт, чоң пародалардан. Өмүрбек байке, 1 жашта болгон үчүн эркелеп дипломатыңызды жеп аткан турбайбы? Эрке болуп атат. Азыр бул кичине укпай, азыр бул ар бир эмеге көнүп келатат да.
Анан биздин Кыргызстанга келип, Кыргызстан жагып турбу тотугушка? Тотугуч башка өлкөдөн келди да бул. Өзбекстандан келди. Өзбек туугандардан сатып алдык. Ошо анан бияка келип жакшы эле деп атат, Ооба. Жакшыдыр. Бариям жакшы деп атат да. Келиңиз, анда дагы бир сонун нерсе көрсөтүп бербейсизби бизге? Эмечи, баягы айтып атпаймынбы, баягы бир эмеде жакшы бир фокустардан көрсөтөбүз деп. Шунда бул эки сыйкырлы платок, байлайбыз, 1, 2. Анан муну сыйкырлуу жерге салабыз. Жакшы эле нерсеби? Кыймылдайт, коркпойсузбу? Кыймылдаган сезилген жокпу? Жок. О, кичине кебирди сезилген. Жыланга айланып кетет азыр. Айперден козготпагыла. Баягы бул фокус деген ар бир кичине күлдүрүш керек болот баягы. Ар бир жанр алып. Ошондо кимге көрсөтөлү? Көзүңүздү жумабыз, биз 1, 2, 3 дегенде. Сүйлөштүкпү? Макул. 1, жок, ачмай жок, Ооба. 2, 3. Мындай нерселерди эфирден көрсөтпөш керек да. Эмеде. Баягы фокусту айтып атпайбы, элдер таң алган, элдер келип күлгөндө да. Ар бир нерсени күлдүрүп, тамаша да бул. Тамаша. Искусствону ар бир күлдүрүш керек да. Бул ар бир бул жанр деген элге сыйыныш алып келе турган жанр да. Сиз фокус көрсөтүп аткан учурда мен ишенбейм, койчу мен ишенбейм. Биз ичинде катып койдуң, анан тигинтип койдуң, анан мынтип койдуң дегендер болобу ушундайлар? Эми андай акыл астарда болот да. Бул өзү деле бул чоң загадка да. Кыйынсыңбы? Тур ошол жерден. Ошол фокусту кылып кой. Ошончолук эле чыдабай баратсаң. Же болбосо азыр интернет деген бар. Үйдөн өзүң мен кээ бирлер айтат, мен секретин байкап калдым, мен тигинтип калдым. Молодец. Бул загадка да. Ошону кыл дагы өзүң видеоңо тартып, өзүң баракчаңа сал. Азыр ар кимдин өзүнүн телефону бар, ар кимдин баракчасы бар дегендей. Ал бул жанрды мен 18 жылдан бери түбүнө жетпей дагы эле иштеп келатам. Анан ал кечүүнү эле эметип анан бүгүн жетип кала албайт да. Ошол жанрды өздөштүрүш керек. Бул жанр, мисалы үчүн ар бир жанрды өздөштүргүсү болот. Только жаңы ойлоп чыгарам деген бул кичине эме болуп калат, баягы редкий ойлоп чыкса болот, баягы аябай акылдуу адамдар ойлоп чыгат муну. Же болбосо ушул жанрды аябай жакшы көрүп, канча жыл заниматься эткенден аны ойлоп чыгарсаң болот. Азыр өздөштүрсөк болот. Мен көптөгөн фокустарды өздөштүрө алам да. Ушул фокусту үйрөнүүдө китептерден окуп эле үйрөнүп алса болот деп айтылат да, туурабы ушул? Ар бир нерсени жакшы көрсө, китептерден окуп үйрөнсө болот. Мурда китеп болчу, биздин убакта азыр интернеттен колуңда мындай карма ар бир нерсени үйрөтүп берип атпайбы. Мисалы үчүн эле көп эме карта менен мисалы үчүн 300 миңден ашык фокус бар. 300 миңден ашык. 300 миңден ашык. 300 миңди санаанайын, андан арасына албай калышкан. Бул чемпионат эмеден айтып, именно карточный фокус боюнча. Интернетте ашып кетсе, может 1000 фокус бар, секретме. Калганын көрсөтүшпөйт. Калгандарын мээлерде жетпейт даже. Анан жанагы үчүн азыр чемпион карточный боюнча чемпион мира келатат Кореядан. Бул аябай катуу көрсөтөт эми жалаң карта менен. Бирөөсү болсо диска менен, музыкасы, эми аны көрсөңөр, эми Кудай буйрса келип көрөсөңөр керек, Эми ошол жерден анан бүткөндөн кийин анан мен айтам. Мен айтканым чын бекен же кандай экен дегендейчи. Эң сонун. Ооба, сизге чоң рахмат айтабыз. Башчылык билдирели. Анан келе жаткан боло турган ошол чоң конокторду жакшы тосуп алыңыз. Анан кийин боло турган иш-чара да аябай жакшы, мыкты деңгээлде өтүп, анан келген коноктордун бардыгы Кыргызстан сонун экен, дагы келебиз деген ниет менен кайтышсын. О, мен да ошону аябай аракет кылып атам. Азыр тиги Грен Сити жатаканасын ошо бекер кылып эметип берди. Саякат туризм билет менен жардам берип атат. Аларды өзүнчө ырахчылык айтабыз, Сизге ырахчылык билдирели, келип бергендигиңиз үчүн дагы да сонун нерселерди жарата бериңиз, элди таң калтырыңыз, сүйүндүрүңүз жана өзүңүз айткандай күлдүрүңүз. Анан жаныбарларыңыз көбөйө берсин. Чоң рахмат. Булар бизде калды. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды ушул менен жыйынтыктайт экенбиз. Бүгүн темабыз аганы көрүп бине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт болду. Албетте ар бир үйдө үлгүлүү жана өзүнүн инисине, же болбосо өзүнүн сиңдисине жакшы талим тарбия бере турган мыкты кыргыздын агалары, инилери өсө берсин, эжелер, агалар. Ооба, ал эми биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктап жатып, ар бир тууганыбыз, ага болобу, эже болобу дегеле бир туугандарыбыз аман болсун деген жакшы тилекти айтабыз. Бүгүн сиздер менен Алмаз Шер жана Айпери Адамкулова болдук. Аман туруңуздар.